отчетту дагы башка директордун отчетундагы саясий оюндар менен кабыл алганбыз. Биздин төрага отчетту үйдө отуруп эле телефон менен алып коелу эртерээк Илим Майрамбековичтин отчетун кабыл алып берели деген далбасаны аракет кылган. Отчет боюнча каршы койгон негизги эки себебим бар. Бул 1,5 миллион долларга алынган ПТС отчетто көрсөтүлгөн эмес. Буга чейинки жыйындарда дагы маалымат берип коюусун өтүнгөндө дагы эч кандай маалымат берилген эмес. ПТСти кимдер алып келген, кандай негизде тандалып алынган бир дагы маалымат берилген эмес. Экинчи негизги себебим саясий кырдаалдарда жогоруда депутаттар айтып өткөн каралоолордун учурунда биз байкоочу кеңештин 1-2 мүчөсү мыйзамда талап коюлгандай 5 адам макул болуш керек экен кезексиз жыйын өткөргөнгө. Ошолорду өткөрүүгө дагы мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Саясий каралоолор буга чейин кандай жүрүп келсе ошондой эле негиз жүргөн. Биз кезектеги жыйындарда ушул тууралуу Илим Майрамбековичтен сураганда ал адамдар сотко кайрылган эмес, ошондуктан биз жооп бербейбиз деген оюн айткан. Негизги себеп ушул. Анан дагы майда чүйдө маселелери бар. Жалпысынан КТРде дагы Илим Майрамбековичтин ишмердүүлүгүнө каршы болгон кызматкерлер абдан көп экен. Өткөндө айттым эле, мен кийинки жыйында, байкоочу кеңештин кийинки жыйында албетте төрагыбызды алмашылат. Мен Илим Майрамбековичке ишеним көрсөтпөөгө чакырам байкоочу кеңештин мүчөлөрүн. Эгер калыстык, абийир, элдин алдындагы абийирибизди сактабыз келсе, биз байкоочу кеңеш Илим Майрамбековичке ишеним көрсөтпөө кабыл алуу чечимин кабыл алышыбыз керек. Мен сунушка киргизем. Жана сиздерди дагы Илим Майрамбековичтин отчетун, байкоочу кеңештин отчетун кабылдабаганга чакырам. Рахмат.